Шаардын тегерегиндеги жерлер 50 000 долларга чыга баштагандан жер керек болгондон кийин келип 2016-жылы каттоодон өтүп атасыңар, туурабы? Кара судан алып атасыңар. Ага чейин булар салыкты төлөгөнбү? Эгерде сот элдики мына Озгурдуку деп Озгурга чечсе, соттун чечими ушулардыкы болот. Жок, ишкердики деп чечсе, ошо күнү силердики болот. Эл дагы ошол эмеге макулсуңарбы соттун чечими? Туурабы? Азыр шагылыңарды алчып кетсин, шагыл. Силерден өтө чоң сураныч. Шагылыңарды алып келгиле да машинамен чыгарып коюп. Жөн талашкыла. Бүгүн. Элге тийишпегилечи. Саламатсыздарбы, урматтуу Борон медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош шаарынын четиндеги Озгур айылынын ушул айдоо аянтында турабыз. Тагыраагы ушул айыл чарба багытындагы жер буга чейин Ош шаарынын жана Кара Суу районунун ортосунда талаш болуп келген. Биринчиден, экинчиден жеке ишкер инвестор алып келем деп алган. Ошол эле учурда дыйкандар буудай эгип иштетип жатышкан. Мына ушул талаш маселеге айкындык киритүү үчүн бүгүн президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жанкулов келип, эл менен тиешелүү Кара Суу районунун кызматтары менен Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов менен биргеликте эл менен жолугуп, көйгөйлөрүн угуп, ошол талаш болуп аткан жердин ээси деген ишкерлерди чакырып, бардыгы мындайча айтканда такталды. Алдыда видеодо көрөбүз. Айтылган сөз боюнча келди. Рахмат. Азыр мэриядан келиш керек эле, Келди. вице-мэр келиш керек, госрегистр келиш керек, Мен келди. Азыр эми мына Кара Суу району бүт толугу менен ушул жерде. Бүт кызматтары. Ошо жерге тиешеси бар деген кызматтын бардыгы ушул жерге келди. Областтык мекеме уюмдун жетекчилери, Гипразем бар, жер инспекция, Гипразем бар. бүт бардыгы ушул жерде турат. Эми ушул жерден бере турган суроолорду бериңиздер. Кандай болгон, эмне болгон, өткөндөгү айтып аткан жери боюнча. Бул шагылдар да турабы? Мына шагылдар, мына көрүп атасыз. Мына жер сельхозназначение жер. Азыр мына мен Озгур айылынын тургунумун. Үлүшүм бар ушул жерде. Биздин үлүштөрдү биздин укугубуз катталган эме мекемеден сурайын биринчи. Мына Эсенеке турат. Эсенеке госреестрде биздин үлүштөрү ушул жерге катталганбы? Катталган ар бир ишченекте адамдын кожолугуна бөлүнүп, системдик катталган. 2002 бөлүнүп, булар эми системдик туташ каттоодон өткөн азыр баардыгы катталып турат. Азыр булар сиздерде система эмеде турат, турабы? Турат. Отчетту сиздер берип атабыз. Үлүштүн. Кара Сууга жакта, Кара Суу. Госрегистр силерде кандай эме менен жанагы 2016-жылы ушул жердин южбостровый катталып турат. 2016-жылы 2016-жылы. Эмненин негизинде мында тиги эмеге южбостройго каттагансыңар вообще? Бул шаарда баланста силерде туруп атса. 2002-ден бери турса да. Эмне себептен казме Бул ушу Гипраземдин берген каттары анан ушу тондордун негизинде каттаганбыз. Жана Тияншан Раматлы болгор ошол эменин жанагы госрегистрдин жетекчисинин каты бар деген эме каякта ошол кат барбы? Кайсы суларда бар? Макулдашылган бул бусак берилип атканда шаар менен макулдашылган. Ишкерден барбы жана ишкердин бирөөсү келген бекен? Ишкерлерге айтылды беле? Айтылган. Келишкен жок эч ким. Азыр Кара Суу районундагы отчет бересиңерби эмеге? Ооба. Республикага. Кандай болуп калат анан? Эки эме бир эле жерди эки эме бере бересиңер. Жер чоңоюп кетет да. Мисалы бул үчүн салык төлөнүп атат, турабы? Эки тараптан тең, турабы? Булар 95 Жок, биз 95-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин салык төлөп атабыз. Наркы ишкерлер мына жерге биздин үлүшүбүздүн үстүнө госак жасатып алган ишкерлер. Сот процесс башталгандан кийин биз мына налогторубуз деп көрсөтүп баштагандан кийин 2017-жылы 2012, 13, 14, 15, 16-га 5 жылга 2017-жылы төлөп атат. бир күндө. Мына ошо бир күндө ошо 5 жылдык налог төлөп атат. Ага чейин бул жерге Шаркы айыл өкмөтү дагы келген эмес, Кара Суу дагы келген эмес, ал ишкерлердин бирөөсү дагы келген эмес. Мына госрегистр маалыматты берет биздин шаардын налогуна, шаардын соцфондуна. Соцфонд менен налоги бизден шыкылдатып, жылына мынанча кайракы, мынанча чөп чабындың, мынанча суулуң деп бизден налогун алып турат.
А мына кара суунун немеси 1980-жылы чыккан токтомду иш жерде катталган эмес. Ошо бир токтом чыгып, ошо боюнча алып ишке ашпай, дальше кетпей калган немени көрсөтүп туруп эле булар иш жерде катталбаган немени 2016-жылы каттап койду жеке ишкердин атына. Ал Тяньшань деген драматлык өтүп кетти. Ал киши кайсы неме менен берген, аны билбейм. Эмне эмеде категория каякта катталып турат? Биздеги маалыматтар боюнча эң акыркы азыр сиздерге кечээде түшүндүрүп беренге аракет кылып атам да 87-жылы контурдук эсептөө делосу даярдалган. Анда Калинин совхозунан Южбостройго бөлүнүп берилген жерлер катары, подсобный хозяйствога бөлүнүп берилген жерлер катары турат. Силерде каттайбы? Ооба. Азыр акыркы справканы силер аныктама бере турган болсоңор эмне деп бересиңер? Талаш жер тилкеси деп берип атабыз 2016-жылдан бери. Соттун немесинде турат. Ооба, соттун немесинде турат. Бирок административ территориясын берген жокпуз. Талаштуу жер тилкеси деп берип атабыз. Бирок каттоодо силерде? Бизде катталбайт, бизде эсептелген контурлар боюнча. Ошо эсептелген контурда эмне деп? Түштүк суу курулушунун жери. Ошолорго берилген же подсобный немеге берилген жер бөлүнүп берилген жерде. Регистр район деле, шаар деле ошол отчетту бирдей бере берсе тиги жактан сурабайбы эч ким? Экөөң тең берип атасың, бул жерге мисалы ошол жер боюнча отчет кетип атат да, тигилер ошол боюнча бекитилди. 80 одан кийин мына 2007 түзүшкөн андай деле түзүп атат, бекитилди бул. Жок, министрлик, кабинет министрликте бекитилбей турат агы. Жок, эки тараптан тең силер госрегистр кайрылдыңар беле? Тиги жогорку органдарга. Өзүңөрдүкүнө, мондай болуп атат, менде кара сууда турат, менде шаарда турат. Ушуну кандай кылып чечебиз? Бул 95-жылы ушул көмөк чарбалардан алуу боюнча ошо малда губернатордун буйругу бар. Буйругу аркылуу ошо көмөк чарбалардан изъятие кылган жерди. Изъятие кылгандан буларга ошо малдагы бессрочный пользованияга госактысы бар, туурабы? Азыр берген. Ошолор каттаган. Мэр город кол койгон, ошол госактылар менен бар буларынын. Бизге каттал бөлгөн экен уже. Баягы үлүштөр жетпей калган үчүн Озгурга алып берген экен. Гос акименики эле туруп атат да, туурабы? 93-жылы чыккан ошол губернатордун токтомунун эле негизинде каттап атасыңар. Жок, системди каттоодо буларга үлүштү бөлгөндө системди каттоо менен ошо 392 адамдын укугу катталып турат бизде. Андан эч кандай спор болгон эмес. Айыл өкмөттөн ошол алган эле көөлүк боюнча туруп калгансыңар да, туурабы? Канча кишиге берилди эле? Айыл өкмөттөн 392 кожолукка берилген. Кийин госреестрден 2016-жылы май айында акыркысы ага чейин ошо кара суу госакт жасай электен мурун шаардын госреестри 10 жакын адамга үлүш китебин ушул жерге жасап берген. Каттап. Жаңы үлгүдөбүз. Канча кишиге берилген? 12 кожолук. Жок, жаңы үлгүдө. 12 кожолук. 12 кожолук, ар бир кожолукта 5-тен 6 адам болгон болсо, спор маселе жок. 50-60 адамга. Ал эми 50-60 адам деп эсептелбейт да. Канча кишиге көөлүк берилген? Канча кишиде законно көөлүк? 12 кишиде жаңы үлгү. 12 эле көөлүк да. Жок, ал 392 көөлүк бар мурдагы. Жок, ал мурдагы жаңысын айт. Ал пользованияда болчу да мурда 99-га чейин. Кийин жеке менчик көөлүк чыккандан кийин 12си кийин жаңы үлгүдөгүсүн. 12 эле кишиге берилген. Бирок наркылардын каттоосу күчүндө. Эч ким атын кеткен жок. Ошо 390 адамдын каттоосу турат. Жогорку кеңештен токтому барбы? Муну мэрия ошол жер өтсүн деген. Мэрия мыйзам бар деп жөнөлөмө кылып ошол губернатордун буйругу менен келип, анан буларга өткөн экен. Жогорку кеңеш токтому бар? Жок, андай жок. Жок да, туурабы? Анан элди бударашты этпегиле да. Мэрияныкы бар, тиги бул. Губернатордуку бар. Губернатордуку Губернатордуку да акыркы чекит эмес дейм. Ал мыйзам түрүндө каралыш керек да, любой. Мыйзам түрүндө. Жогорку кеңештен өтүш керек эле, туурабы? Эми сиз как жетекчи катары билесиз. Ошол жактан токтом келиш керек. Анан ошондо күчүн тапты деген эмеге барабар болот да, туурабы? Азыр баягы баштапкы эме менен токтоп калган, анан ошо менен эл ошон үчүн кыйналып атат да. Баштапкы токтом мэриянын чечими чыккан, бүттү. Ошону менен эле кыйналып атат. Азыр сотто ким жана ишкерлер келдиби? Келди. Ким эмеде өткөндө бир кагаз көрсөтүп аттыңыздар эле, жанагы гор эменен тиги шаардык госрегистрдин биздигин территорияга карабайт деген кагаз. Ошону каяктан алгансыздар эле? Sen düşürüp verdin. Bunava 16-yılғы topasyonkada. Yok, bu topasyonklar men düşündüm, az bunu gördük. Ошо катты бергилечи, госрегистрдин тиги каты каты барбы? Жок, бизге калган эмес деген.
Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдында кадастр жана кыймылсыз мүлк укуктарды каттоо департаменти, Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы, представителю АО Южводстрой Тешебаевой дейт. Начальник управления Марипов. Бул жана Тяншан Марипов деген кагаз өзү негизи жасалма эмеспи? Сиздердин өзүңүздөргө эме? Жетекчи кол коюп берген экен, бирок мен киргенде айтканмын. Мынандай 392 адамдын үлүшү катталып турат. Андан кийин өзү бериптир. Эми азыр мындай алпайт отурасың. Мен жаныңда турган машина. Азыр мындай болду. Азыр мындай болду. Мынакей представителю АО Южводстрой Тешебаевой деп берип атат. Ошское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество на заявление деп аягында мына согласно вышеуказанных документов в 1987 году Ошским филиалом Кыргыз Гипрозем была выполнена работа по контурного вычисления площадей землепользования Южводстроя. В данный момент этот земельный участок распределен как земельные доли жителям Возгур, Эмту Джапалах, город Ош, как Багарная пашня и сенокос. Но земельные участки жителей села Өзгүр, Багарная пашня и сенокос в нашем управлении не зарегистрированы и не получены свидетельства о пользовании земельным участком. Силер ушул кат барбы силерде? Көмөдө карасуда. Ушунун негизинде берип атасыңарбы? Силер кантип берип койдуңар? Мисалы тигилерге эмне? 2016 жылы ал жерди сөмкө алып, шаар менен макулдашылып, шаардын гос регистринде анан гос акча салган экенбиз. Госак кайсыл жылы жасалып берген? 2016. Балянын баары мына каттан чыккан экен да, туурабы? Мына кишинин катынан чыгып атат. Малда бизге макулдашууга да кол коюп берген экен шаар бизде каттоодо жок. Азыр ошо каттын числосун карасаңыз, Так, чыгыш номери 0191 дроп 3120 08 11 2016 экен. мен мынаны караңыз, мына үлүш китепте. 30.05 2016. Тудуршум мына жер катталбады деп кат бергенден 3 ай мурунку өзү берген гос актысы. Мына 30.05 30.05 2016. Мынадан 3 ай мурун неме. Бул жанагы жаңы чыккан 12 кишинеки. 12 кишинеки. 12 кожолуктук. 12 кожолуктук. О кожолуктун ичинде канчадан адам бар? Ош шаарынын мамлекеттик администрация жергиликтүү өзүн-өзү башкаруусунун 95-жылдагы номер 462-токтомунун негизинде тизмеде көрсөтүлгөн жактардын төмөндөгү жер участкасына болгон жеке менчик укугун күбөлөндүрөт жана ушул укук 2016 жылдын 30-май 1350 метр квадрат кайра кайдоо. Каттоо органында реестринде катталды. Настоящее свидетельство удостоверяет, что земельный участок постановления местного самоуправления город Ош номер 462 от 04/95 года. 30 май 2016 жыл деп берип. Кайра эле ушунун колу? Мына Мариповдун колу. Көрдүңүзбү? Бул киши муногу эмнеге 12 кишиден кийин эле муногу эме токтоп калган? Булар явочный порядка барганы, каалаганы барат болбосо барбайт. Азыр шунга чейин деле көрөсүз. Ошондо эле бардыгына берип салбайт беле муну баары каттап. Ар ким өзү бар акчасын төлөш керек. Бул муногу Марифов деген бияка көөлүктү берип туруп анан бияка кайра катты берип атат. Что туура эмес болду, бул бизге карабайт деген. Маселе ушул жерден келип чыгып турган туурабы чатага? Эгер ушул кат болбогондо карасуу силер бере албайт эле туурабы госак? Бирок силер дагы ушул каттын негизинде бердик деп атасыңар, туурабы? Гипроземдин корутундусунун негизинде. Гипроземде 87-жылкы гана маалыматты бере алат. Жана Төрөгазиевич, мына өзүңүз кулагыңыз менен уктуңуз азырчы маселени. 2002-жылы Ош шаардык деме кадастр бөлүмүндө бизде ошол Где турат атасыздар? Каттоодо системдик каттоо турат деп атат. Кара Суу району айтылат. 2016-дан биз киргиздик деп атат. Ортодогу 14 жылга кетет анда. Карасаңыз да. Булар ишкерлер ошондо кайсы жылы кайрылып атасыңар силер? 16-жылы кайрылып атасыңарбы? Көөлүк алганда. Неме азыр бу жерде ага чейин акционерлик обществону балансты сүргөн жерде. Биз буну ашы Москвада инвесторлар менен сүйлөшкөнүбүздө инвестор айтты, силерде общий немеңерде ичиде экен.
Gosafa algıla dedi. Anam biz 16. yılı Gosafa algılamız. Ошондо гос актыга чуркап атасың. Ага, 2016-га Көтүргүлө эме. Жер талаш менен. 2016-га чейин анда чыгып келгиле. Анда келбейсиңер. 2016-га чейин эмне себептен жерге кызыгып келген эмессиңер? Южводстрой. Салыгын төлөө боюнча, башкасын төлөө боюнча эмнеге кызыкчылык болгон эмес. Мейли 2016-жылы ишкер чыгыптыр, инвестор таптыңар, ошондо келдиңер укук каттоого. 2016-га чейин эмне себептен келген эмес? Endi mene bir çoğun yer, verge investor gerek, verge o milyonlagan neme akça gerek de. Sırada geri bile bizge turak joy, anan öndürüştük bo'lganda. Biz bir yerden turak joy. Oşon yol kurup, bar kuruşka açık bolbay turup biz kantip kılabız. Yok. Akça geldi. Men tushundum, mına menin jerim bar dep koyuyoruz. Ova. Menin 100 gektar jerim var. Men oşo jerge işker izdep atam, investor izdep atam. Табылбай атат. 10 жыл болду. Бирок мен 10 жылдын ичинде келип ошо жеримди көрүп коем да. Кимде турат, салыгын ким төлөп атат, каяка төлөйт деген маселе көтөрөм да. Силер 2016-га чейин кылбай келип туруп эле, анан 2016 жыл бир күндө эле салыкты төлөп коюп атпайсыңар. Элдин чырылдаганда маселе ошондо атат. Эмнеге? Ага чейин неге келбейт 2001ден бери деген маселе көтөрөм. Мына Коркеңештин төрагасынын орун басары ушуну айтып O üstünde malhana bolçu da sizde. Malhana Gerçi ya ofturuyla benim organımda var öyle. Anan ne o yerde nime bolup gitti. Kalkala başladı. Anan ne karal koydum. Karalanda bir keçesi de vurup gitti. Közünü yarıp koyuptur. İşxanaga bardı. Mande bolata dep. Najerде жалган маалымат берип атат. Жасыр Махмудович вице-мэр. Ушул кишинин атасы Ошстройдо иштеген. Мына жаш балалыгында биз менен эл менен жолугушууда айтат. Бул жерде Южводстройго эч кандай тиешеси болгон эмес. Ошстройдун чочкоканасы болгон, свинарник болгон. Мына кишинин атасы иштеген вице-мэр айтып берсин болсом. Бизге элге айткан. Азыр мына киши жалган маалымат берип атат. Аны Ошстрой өзү бузуп, талкалап өздөрү алып кетти, турбасын дагы сатты. Бул кишинин кароолуна bir ozgurluk jaran, bir ozgurluk onadırlık jaran bulgan emес. Malkanаны эл бузган эмес. Эл бузган эмес. Жок нерсени айтат. Кароолуна дагы тийген эмес. Бул жерде малканасы да болгон эмес. Ana жок эле да жерде. Жок эле. Маселе мында. Ошстройдун чочкоканасы. Чындыкка келгенде мындай экен. Силер 2001ден 16га чейин бул жерди караган эмессиздер. Анан 16дан кийин жер баягы кызыгына кирип, шаардын тегерегинде жерлер 50 миң долларга чыга баштаганда анан жер керек болгондон кийин келип 2016-жылы каттоодон өтүп атасыңар, туурабы? Кара судан алып атасыңар. Ага чейин булар салыкты 96-жылга чейин мындай болгондо. Южводстрой. Мына булар алганга чейин 96-жылы элге бөлүнүп берген да. Айын барбы сал? Налогун төлөп бератпайбы 20 жылдан бери. 2016-га чейин, 2001ден 2016-га чейин Южводстрой салыкты төлөп туруп азыр эле чалчы, тактап туруп сразу айтсын. Канча салык? 2012-жылдан салык төлөнгөн. Салыгы бир жерде 1000 неме гектарга 1000 сомдон. Салык. Салык төлгөн немелер бар. Канчадан төлөйсүздөр азыр? Булар 50 сомдон төлөйт. Биз 1000 сомдон. Элдер. Азыр салыкты канчадан? Жок, салыкты канча сомдон төлөп келгенсиңер? Бая квитанциялар бар эле го силерге алып келген. Салыкты кайра кайдоо жерлерине гектарына 450 сомдон. Çöp çavandısına hektarına 100 somdan. Al biriyle ozgurlu emес, бүт Kırgızstan boyunca bardan el. Ошондой төлөнүп келет бүгүнкү күнгө. Квитанциялар болуп бар. Жок, налоговыйдын соттолушун немесинен Шекеровдун да, буякчы биз эмес. Organlar teşrif turup sizlerin bir yerge tölemegen yerinde anıktap çıktı. Vallahi. Sizler tölemeyen Oşo balanı kim vurdu? Arız ağzına koy vereyim. Kamçıların kazanı. Buna bir ispat iyice tapsın. Kim vurdu oşo balanı? Hadi çok tabi. Kim vurdu oşo balanı? Orada iş kanalı vardı. Akamen okkalan tutamın. Yalan falan tutamı okkap gelecek. Ulan şunu söyle. Top. Saksa araşma. Ben nasıl şurayım? Telefon çıkıyor. Telefon. Ne akala bak geldi. Ne Afgan bana bana bari bundan top. Der. Кенен туралы бар тугандары, кенен. Кызыл кеттатты. Мыналарга мишат этпейик да. Жок, угулат, эмеле тура бериңиздер. Olur koy, hiç kim şey etmeydi. Algan isterdi alıp koyarsın. Мындай манден бергенбизде мына угдум кырсыл ушундай. Азыр жана каттоодон өткөн эмендер келечи. Мындай да
Siz юристсиз, компания. Iş sotto turат. Bardığınar bilesiz. Жогорку соттон кайра кайрылды. Туурабы? Чечим жок. Биринчи инстанцияга түшүрүлдү. Siz кандай укугуңуз бар юрист катары милицияны будараш этип, милицияны элге салып бере тургандай сиздин кандай укугуңуз? Милицияны эмнеге кайрылды? Сотто Siz mesele yok, sottun çeçimi yok жерге алып берип милицияны элге салып берип атпайсыз. Мында болгондо иш козгош керек ушул. соттун жүрүшүндө бул мына жерге сот камак салган. Талаш деп. Андан кийин биз сот жүрүп жатканда кайрылдык. Мына жер бул жер. Талаш жерге тиешеси жок деп тиешелүү документтерди берип, бул жерде тиешелүү справкалар бар. Бул 87 гектар жер талаш жерге кирбейт деген справкалардын негизинде мамлекеттик органдардан сот жогору сотко чейин барып соттошуп алганбыз. Бул жер талашка тиешеси жок деп чыгарып берген. Курулуш курганга жер, ал багарны жер талаш башка жакта жайгашкан деп тамактан чыгарып берейин байланыштуу баштады. Азыр юрист немеге сура бересиң? Гепардамды. Мезеге улайчы. Эмне? Кара суу көчүрөйсүздөр келсеңиз. Азыр булар чын сүйлөгөн. Южвотстройго 80 гектар госак жасап, сода сатып келишимдин негизинде Сулаймановго сатты. Ошол 80 гектар сатылып кеткенден кийинки Южвотстройдуку юридикалык күчү барбы, жокпу? Жок, бул ошол барбы, жокпу? Южвотстройдон бөлүнүп алынып атат да. Жок, Южвотстрой толугу менен сатты. Сатылгандан кийин Южвотстройдун атында дагы эле. Ошол госак, ошол кимге сатылса, ошол госактагы эл. Ошол Сулайманов элик кылат, Южвотстройдук уже юридикалык күчүн жоготту, туурабы? Жок, бул азыр следствие. Жок, сиз следствияны коюң, мага суроомо жооп бериң. Жооп берип атам. Ошол бөлүнгөндөн кийинки бирдик бөлүнүп чыгып, ошол элик кылат. Бирок буну териштирип келгенде биринчи госак Южвотстройдун госакты болот. Жок, ошол юридикалык күчү барбы, жокпу? Мисалы үчүн мен азыр госак жасап туруп, Сулаймановго сатып туруп, Сулайманов дагы ишин кыла берет, мен дагы ишимди кыла беремби? Сулаймановго азыр. Жок, меники уже аннулированныйбы? Ана. Ошону сурап атам мен сизден. Мынаны караң, Южвотстройдуку уже аннулированный, жок. Уже Сулайманов өтүп кеткен. Азыр муну аресттен чыгарса дагы жок, госакты мына жерге кайра булар отургузуп атат. Мына өзүңүз госрейстерден уктуңуз. Бул юрист дагы элдин кыжырын кайнатып, жок госакты аресттен снимать этип алып шагыл төгүп атат. 12ге бөлүнүп кеткен чачак сот. Башка жерди көрсөтүп. Ооба. Кийин анын укугу токтотулуп, кийинки көрсөтүп. Анда значит Южвотстройдун берде укугу жок. Жок деген сөз. Бул уже Сулаймановдун болуп атат деген. Эми мындай, мына фонд по управлению государственным имуществом берип атат. Зам директор экен, Машиев деген. Мындай да, сиз эми юристсиз, билесиз. Соттук процесс жүрүп атканда чекитти сот гана коет. Сотко гос имущество дагы, губернатор дагы, мэр дагы, президент дагы кийлик иши албайт. Себеби ал соттун укугу. Бизде мыйзам ошондой. Бул эми дүйнөлүк практика. Сот өзүнүн чечимин чыгарат, ошол чечим гана күчүндө болот. Шаар, район, область, анан бар жогорку соттун чечими андан ары арызданууга жатпайт. Туурабы? Эми ошондой чечим келелек деле силер немелерди алып келип атпайсыңар. Мана. Я бут подделка да бар же. Жок десем бул чечим менеки жакын Mana ben arız bergenmen, arızdan çıkar bergile Южвотстройдукен деп. Ana şu mana birinci istasyonun sotunu koldap mana mayada arız berdi. Nemede men Süleymanov Rustam'ın arızı boyunca mana şu mana çıkar berdi. Yaklaşık 58-22 bu sattık şeydi 80 gektar. Çıkar bergile arrestan деп. 5 yıldan mı 6 yıldan beri burada sonuç var. Берде азыр şunu asası da. Берде азыр сиздер Южвотстройду эмнеге кошуп атасыңар? Мен ошого таң. Южвотстройду барды. Жок да, жок да. Сулаймановдун эле берде болуп атат да. Bir kişi. Bir elek. Караңыз. Süleymanov mana men şu Süleymanov mamleketten satıp alganda diye. Mamleketten kандай etkende? Азыр mamleketten satıp alganda. Aytkansыз. Өтөнкү сөзүңүздө айттыңыз го, мамлекеттин эмеси жетпейт. Мынау кагазыңызды караңыз. Мамлекеттеги мынау. Начальник РУД Карасуйский району, Южвотстрой, Абджапар. Ким Абджапар? Мен. Сиз Южвотстрой.
Сиздердики аннулировать этилсе, сиз эмнеге ат представителя Южводстрой Сулеймановдун укугун коргоп жүрөсүз, мен ошого атам. Первый инстанцияны аннулировать этип, азыр ээси Сулейманов Южводстрой эмес да, Южводстрой сатты да жер. Юристти да жок керек. Акционер сатып атпайбы? Акционер. Мынтип атат, заявление АО Южводстрой в лице Абджапарова Шункарбека Никрамовича по доверенности довожу о том, что земельный участок расположен в Ужской области, Карасульский, село Шарп. Участок АЧ был спорным и был наложен арест. Но в связи со снятием ареста на основании Токтома Верховного суда 2002 года, 2022 года дирекция Южводстрой начинает строительство дороги и создание инфраструктуры на земельном участке ДЭП. АО Южводстрой начинает строительство дороги и создание инфраструктуры на земельном участке мерой 80 га. В 9 часов. До начала нашей работы прошу выделить нам сотрудников милиции, которые мы просим. Дирекция АО представитель Абджапаров, а Теменикин Роуда. Мынау каттын, мынау заявлениянын негизинде силер мына токтомду сурадыңарбы? Соттун токтому барбы? Жок, Неге кетип калсыңар автоматчылык? Жок, мынау боюнча силер деген кат келгенден кийин заявление жазылса, силерде каттоодо барбы, турабы? Кантип каттоодон өттү? Кайра. Аны силер коюп атасыңар. Роодадачы. Мунун артында демесинде бар документтерин кошуп өткөн да? Жок, силерде каттоодон өткөнбү? Роодада каттоодон өтпөй атпайбы? Мунун эле жазган эмеси болот да, бул ишин эле жазган каты болот. Штрих каты жок экен эчтекеси. МПБда катталыш керек да. Любой жазылган арыз эме болуш керек да, туурабы? Мындай болгондо булар коомдук коопсуздукту сактап бергиле деп чакырган да. Ошол жерде бизде спорный вопрос болот чечилип. Ошол чечилбеген вопрос го. Милиция эки жак тарап ушуп кетпесин деп эле милицияны келип бу тарап бирок мына соттун токтому мына на основании токтома Верховного суда сурадыңарбы? На основании мен сиздин укугуңузду коргоп барсам, сиз мени муну негизинде алдап койсоңуз, ана мен эртең эмне деп жооп берем деген болуш керек да милициядан суроо. Эмнеге келем мен берге деген. Бергенбиз токтомдо. Санатон. Азыр жолдош майор айтып атпайбы? Жолдош полковник, сиз азыр мына майордун сөзүнө маани берсеңиз, бул жак айтып атат. Сот процесстери жүрүп аткандыгын көрүп, биз төлө коопсуздукту сакташ үчүн келдик. Сот процесси жүрүп аткан болсо, укук коргоо органдары айтыш керек болчу да. Кечирип коесуз. Урматтуу ошол ишкананын юристи. Биз ал жерде процесс сот жүрүп атыптыр. Сот жүрүп атканда биз силердин укугуңарды барып коргой албайбыз. Мыйзам ошондой. Ак же көк десин, андан кийин барып биз кайсы болсо элдин укугун коргойбуз деп коюш керек болчу. Сөз болуш керек эле. Ишкер силердики кимде болуп атат да, азыр элдин көзүнчө эл эмне кызыл деп атат. Элдин көзүнчө силер ишкердин кызыкчылыгын коргоп келген тарап. Тура эле ошол. Жеке охрана, жанагы частный охрана предприятие келип эле булардын укугун коргон киши. Эл ошого уялгыла. Эмне себептен бир тараптуу келип атат депчи. Жолдош полковник кайрылышпаса болобу деген маселе коюп атат. Жолдош полковник, бул жер айыл чарба багытындагы сельхоз ишинде эгин өндүрүүчү жер болуп эсептелет. Силер содействие этип, трансформация болбогон жерге шагыл төктүрүп курушка көмөк берип атасыздар. Себепчи келип. 40 адам келип, 40 сотрудник милиция. Буларга шагыл төгүп, курулуш баштаганы берип атасыз. Биз күзгө эгин ишин баштайын десек, бизге көмөк иш айтып турасыздар силерчи. Андан кийин бул жерде инфраструктура болгон эмесин билбей туруп жараттык катчыларыбызды. Сизге берсин так мен анан Карасуу району биринчи марта келет бу жерге. Буга чейин келген эмессиздер ичиңерчи. Категория турак жай эмес эме. Турак жай эмес бул жер. Чын сүйлөңчү. Чын сүйлөчү. Биз эл сүйлөп атасыз. Мен айтып берейин. Точно айтпайынчы, точно айтыңчы, эркек жай. Сен бокчу алган окшойсуң сен. Tur. Ултурук силер сүйлөп. До конца уккулачы. Биз атайын алып келдик коем. Эки сүйлөп атпайбы байтан бери? Сүйлөбөйт эми. Эки сүйлөсө эки сүйлөгөндө жооп берет. Укпайсыңар. Сөзүңүзгө жооп берер. Кудай сактасын эки сүйлөгөндөн. Биз башынан бери жаңы биринчи келип силерге түшүнүк маалымат беренге аракет кылдык. Кыргыз Гипроземде 87-жылы бул жер подсобный хозяйствого бөлүнүп берилген жер болуп турат. Одон башка маалымат бизде жок.
категориясы боюнча подсобный хозяйство 3-чү категориядагы жер бул өндүрүштүк жерлерге берилген жерлер. Жердин багыты боюнча айдоо, кайрак айдоо жерлер, жайыт жерлер. Багыты. Категория 3. Категория 3-чү категория өндүрүш. Эмне булар эми жер алып сатат? Bir мүнөткө. Эми Соминдин токтому сенде турат, архивде турат. 87 гектар жер бул бүлүш эмес. Бул промышленный ИЖС. Госрегистрдин балансында кара судан кудошун турат. Сен өткөн жоксуң. Сен 79-дон бери инвентаризация жүргүзгөн эмесиң дагы, бул жердин категориясын которгон эмесиң. Бул биринчиси сенин катаңар. Бизге жогорку кеңештин, комитеттин чечими бар. Бул жер кайрадан трансформацияга болууга жатпайт деген кат бар. Бул биринчиси. Азыркы мына жерде талашып аткан нерсенин баардыгы башкадан талашып атат. Южводстройдун 2 категорияда жери бар. Бири 208 гектар жер бул подсобный хозяйство. 208 гектар. Мына жерде 126 Ошстройдуку, ошо уланып кеткен Южводстройдун подсобный хозяйствосы. Булар Эркебаевдин токтому күчүндө дей турган болсо, ал жерде мынакей 20 гана гектар жер бөлүнүп берилген. Гипроземдин берген маалыматы. 87-жылы дагы бул жер. Азыр эми бул кишиге сизге жооп берип коеюнбу? Паспортчу, багарная деп бүт ким сүйлөп. Мен неме деп кой? Мен азыр мен сага айтайын, токойдум. Көрсөтөйүн. Мен Эркебаев токтомун негизинде өндүрүш жеринен Ошстройдон 126 гектар, Южводстройдон 20 гектар жер бөлүнүп берсин подсобный хозяйство деген токтом. Ушул токтомдун негизинде булар жерди талашып атасыңар, туурабы? Же башка сөзүңөр барбы? Ушул 20 гектар тоонун аркы башында турат. Бул жер Южводстройдон 208 гектар жердин ичиндеги токтом. Эгер дагы бир нерсени айтсак, мына бул органдар, следствие, шаардын следователи иш козгогон. Мына бул жерде так аныкталып жазылып турат. Бул токтом эч жерде регистрация болгон эмес. Эркебаевдин колу башка бирөөнүн колу деп 2 экспертиза, судебно-медицинский экспертиза, УВДдун экспертизасы полношун тактап берген. Мына следствие жүргөндө, допросто мен баарын окуп бербейм. Мына эмир өзү бул жерден отказ кылган. Мына да турат жазылып. Бул жерде жалган маалыматтарды жок, бул жерде баары документалдуу. Ортодо сүйлөй турган жасалма деген соттун чечими барбы? Ушунун чечими биринчи, экинчи инстанция болду, үчүнчүсү кайра келди. Жок, соттун чечиминде бар. Мындай кыла, кой туруңуз, адаштырбай калачы. Муногу токтомдун жасалма экендиги жөнүндө жогорку соттун акыркы чечими барбы? Жок. Мына Жок, 93-жылкы Кыргыз Республикасы караган дагы облус токтомдун кечети өтө өтпөйбү. Аны мен деле айта берем, бул соттун жогорку соттун чечими барбы? Ушул Эркебаевдин токтому жазалма деген. Мана жазалма деп туруп, анан кыскартырган. Биз муну камабай биз ишинбейбиз. Бул следователь, тергөөчү. Мен айтып атам, мен мунун аныктамасын уккан жокмун. Соттун чечими барбы? Жогорку соттун акыркы чечими андан ары арызданууга барбайт деген. Ушул токтом жасалма деген чечим барбы? Мен баптыр. Мойти маселени. Ошол суроого жооп бериң. Азыр эми мындай болот турганда, мынакей кагаздар бизде могу заявлениени мынакей. Мана ака, азыр эми турганда, кайта айта бербейли. Маселе мындай болуп чечилет. Мындай кылалы. Бүгүн маселе сотто турат. Жогорку соттун чечими жок, кайра кайтып келди, туурабы? Биринчи инстанция. Соттун чечими акыркы чыкканга чейин ошол аресте турган жерлерге, ошол соттун ыз ичүүсү болуп аткан жерлерге, териштүү жүрүп аткан жерге эч кимдин шагыл төккөнгө, кыймыл жүргүзгөнгө, хоого киргизгенге, башканап келип киргизгенге укугу жок. Сот эмеспиз, эч ким соттун чечими кайсы күнү чыгат? Эгерде сот элдики мына Озгурдуку деп Озгурга чечсе,
соттун чечими ушулардыкы болот. Жок, ишкердики деп чечсе, ошо күнү силердики болот. Эл дагы ошол эмеге макулсуңарбы соттун чечими? Туурабы? Соттун акыркы чечими болуш керек. Ya sakal, sağı yelekende ündödü. Eğer başka bir oranda götüngör göçü tatuaj kılıp osma koyup koyatlar. Mına şağılını bugün çok kılgın. Algı mına şağılını de. Algı mına şağılını. Koytur. Азыр мындай кылабыз, аке. Мындай кылабыз. Сиз ишкер катары Кыргыз Республикасынын жаранысыз. Мыйзам töylеп атасыңарбы? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийип жашайсызбы? Туурабы? Азыр мындай кылабыз. Ногул жердеги төгүлгөн шагылдарыңызды чыгарыңыз. Бүгүн чыгарып. Эң көп тура мына. Соттун чечими чыксында отпайсыз. Андан кийин соттун чечимин күтөбүз. Соттун чечими сиздерге деп чыгарып берсе, андан кийин алып келип шагылыңарды төгүп башка иштерди баштаганга укук болот. Ага чейин соттун чечими жокпу, жер элдики дагы эмес, силердики дагы эмес. Осы эл дагы келбей турсун деп берди. Чоттун чечими. Эл баягы Siz tökkөн үчүн чыкты. Жылдан берки иштетип келаткан жерин иштетип атат. 95-тен Эл салган жок да. Эгерде эл келип үй салып атса, анда мен түшүнөт элем. Эл келип үй салып базып атса, фундамент куруп атса, мен түшүнөт элем анда. Элди да айтат элек, силер дагы үй салбагыла. Эл болгону айыл чарба багытында жер кылып иштетип атат. Өзүнүн салыгын төлөп атат. Башка кылып атат. Макулмун. Ошо законда 17-токтомдо жазылыптыр. 20 гектар пасоний хозяйствону алып берилсин деп. Алып бергиле. Бар экенби, документи менен келсин. Ошо 20 гектарды биз кызыл китап кылып жазып берели. Берели гектарды канчадан сатып атасыз? Бизге кабар келет. Жок эмес. Нак сатып атасың пулга. Мынерде местилер албайт. Şu жер уруш жер деп местилер албайт. 10 та местилерди алып чыгам. Агар документиңер болсо биз кызыл китап жазып Кызыл китабына чен кылып атасың сен. Ошону жазып берип турасың. Кандай сен акың бар? Жок нерсе талаш болуп аткан жер сатып жүрүп кетсең. Анда акың бар сен. Айтыңыз сатылбайт. Туугандар, азыр мындай болот. Эгерде соттун чечимине чейин ушу жерге келип дагы кыймыл кылып, эл чыгып ызы-чуу кыла турган болсо, мамлекеттик саясатка саботаж кылып аткан адам катары кабыл алынат. Мына камералар Жок, өткөндө дагы жерин бузуп, милициялар мен бизди кандай кылдыңар ортодо? Иштеп аткан адам катары, саботаж катары мен кабыл алам. Кайрыла турган жерге чейин кайрылабыз. Эгерде тынч, соттун чечими менен бүт бардыгы мыйзамдуу түрдө баралы десеңиз, анда мындай движенияга барбаңыз. Эл бул жерге эгер үй сала турган болсо, сиз биякта отурганда эл үй салып баштаса, анда келиңиз. Анда чыгабыз да элге айтабыз, уятыңар жок экен, силер башкача айтпадыңар беле берди деп. Ага чейин 1 жыл соттошосуңар, 2 жыл соттошосуңар, сот чечими чыкканга чейин эл айыл чарба багытында катар иштете берсин. Эмне кыласыңар? Эмнесин кызганасыз жерди? Men kızganmay aytaman. Oşon üçin eň çıkmadım bular işte oturgan. Siz elimdeki dokumenti bolsa dokument boyunca жазып берели деп атабыз. Siz азыр документалына жазып бергенге де укугуңуз жок. Неге? Сотто турат бардык маса. Сот чечими жок. Эгерде жогорку соттун уксаңыз, эгерде жогорку соттун чечими болсо, мына силердики деген, анда эч ким талашпайт. Туурабы? Анан жогорку соттун чечими жок эле, кайра артка кайтарып атса, эмнеге келип ызы-чуу чыгарып атабыз? Силерге ушул керекпи? Эл менен ызы-чуу болуп, бири-бириңерди сабап, мушташып болгон ызы-чуу керекпи? Мына Озур дыйкан чарбанын талаш жерди аныктоо боюнча комиссия түзүлгөн сотто. Ол 87-жылы даңгыйлар. Кереги жок. Жок, мен айтам. Кереги жок мунун дейм. Шаардык ички иштер башкармалыгы. Маны караң эми. Өткөндө милициялар алып келдиңиз. Мен даста милициялар мен жаманатса туп иштеген. Ошондон көрөк, ака. Башкармалыгы. Түрмө иштеди кылып атасыңар. Өзү карасуу милиция жага келгендин кереги жок эле. Азыр эми мындай, мына. Ишкерлер, угуп алыңдар. Кагаздарыңардын бизге кереги жок. Себеби биз сот эмеспиз. 87 анан башка дегендердин бу жерде мындай. Силер айтсаңар, силердин чындыгыңар бар. Эл айтса, элдин чындыгы бар. Чекит мамлекеттик органдар айтса, булардын өзүнүн чындыгы бар. Чекитти сот коет.
Соттун чечими чыкканга чейин эгерде ушинтип дагы шагыл төгүп, техника киргизип башка кылсаңар, анда силер Кыргыз Республикасы президентинин саясатына, мамлекеттик саясатка саботаж кылып аткан адам катары караласыңар. Мына шаардык ички иштер башкармалыгы турат, райондуку турат. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда буларды ошол негизде жоопко тартыш керек. Бүт. Берге элди ызычуу кылып, болбогон нерсе менен будараш этүүнүн кереги жок. Соттун чечимин күткүлө. Мына юрист экенсиз, сиз эми юридикалык тил менен сөйлөп. Бизге бул жакшы жок ал, биз сурак бар. Мен угуңуздар. Мына Озгур элинин суранычы боюнча Кара Суу соту тарабынан ушул жерде аныктоо боюнча комиссия түзүлгөн. Бул комиссияны мен айтканмын. Бул комиссия республикалык деңгээлде түзүлгөн. Республикалык деңгээлде түзүлгөн. Бул жерде комиссияда мындай печаттар коюлуп койгондар. Кыргыз Мамжер Долбоор институту дейт, техникалык Кыргыз Республикасынын кадастр дейт, Госреестр Кыргыз Республикасы. Ана мына Кыргыз Мамжер Долбоор институту ошол облустун жайгаштырган директор дейт. Ушул ишканадан бириги сот тарабынан комиссия түзүлгөн. Мына жерде аныктоо ошпу Кара Сууга тиешелүү дегенде, бул жер мындай айтат итогунда мына Кара Суу шаркы өкмөт территориясына жайгашканды аныкталды деп, мына жер Кара Суу мынаны кошуп айтсаң. Мынау кайсы дело менен мынау 2986 делосу 1987 жылкы түзүлгөн материалдардын негизинде деп айт. Жок. Жок. Сен ондай бурмаламадың сен. Жок, акыры маалымат сен бурмаламадың. Турусын айт. Тергөөчү болсоң, юрист мен бул чечимдерди көрдүм. Ар кимисинин печаты турат, колу турат. Мен дагы бир жолу айтып атам. Бу жерде чындыкты кое турган мамлекетти көргөн бул сот. Сиз да кое албайсыз, мен да кое албайм, мэрия да кое албайт, эл да кое албайт. Сот кайсы чечимди кабыл алып туруп, сиздики десе сиздики болот, элдики десе элдики болот. Ага чейин бул талаш жер. Мага десе гипрозем эмес, ким бере берсин справканы, анда эмес. Мына шаардык эмес деп берип койгон Марифовду бүгүн каяктан жерден көтөрүп чыгабыз, көрдөн кайра алып чыгабыз. Маселе ушунда болот го. Справканы берген ошол киши, атын берип атат, тирүү адам, менин жерим эмес деп. Анан Кара Суу каттап атат. Булардыкы да мыйзамдуу. Себеби тигинин катынын негизинде каттап атат Кара Суу. 2016-жылы. Эми мына шаар айтып атат, жер биздики деп атат. Мына госрегистр азыр бизде турат баланста. Биз берип атабыз отчет. Эмне керек булар? Эми Кара Суудагы ошондой эле отчет берип атат. Соттун чечими чыккандан кийин анан биз же Кара Суунуку же шаардыкы дейбиз дагы ошол эменин балансын же Кара Сууга же шаарга өткөрөбүз. Соттун чечиминен кийин кетет процесс. Ага чейин силер берге келип шагыл төгүп, элди 2 күнүн биринде буларашет чыгарып, боз үй тигебиз, площадька чыгабыз, тигиби дегениңер токтот. Элди тынч жайына койгула. Соттун чечими чыккандан болот. Андан көрө тынч эле эл менен согушкан мындай да, эл менен урушкан адам эч убакта Назарда калып өлөт. Чечимди чыгарсын, соттун чечими чыккандан шагылыңарды алып келип, каалаган жерлерге төгүп, каалаган фундаментти куя бергиле. Инвестор алып келгиле. Президенттин жарлыгы бар. Инвесторлорду колдогула деген. Биз ошол мамлекеттик мыйзам негизинде иштейбиз. Биз колдойбуз. Бирок мыйзам бузулган жерде эмес. Мыйзамдуу келген инвесторду биз колдойбуз. Эки колубуз менен, эки бутубуз менен көтөрүп, рахмат, кел үй салып бер, башка кылып бер дейбиз. Жумушчу орун түзүп бер дейбиз. Бирок мыйзам аныктаганга чейин токтогула. Сиз эми юрист экенсиз, билесиз. Сиз деле максакал киши экенсиз. Ызычуу кыла берүүнүн эч кандай кереги жок. Мындан ары дагы ушул окуя кайталана турган болсо, анда кылмыш жоопкерчилигине тартыласыңар. Именно Кыргызстандагы президенттин саясатына каршы чыгып, мамлекеттик саясатка каршы чыгып, мамлекетте тынчтыкты бузуп аткан адам катары анда жоопкерчиликке тартабыз. Ушул маселени токтотолушу керек. Бул эми анчалык деле тимеле берге ызычуу кылып, элди берге чогултуп ызычуу кыла турган маселе эмес. Шагыл маселесин качан алып тынч эле келгиле дагы шагыл маселесин алгыла. Шагылды алып чыгып башка жерге төгүп койгула. Эгер соттун чечими силерге деп чечип берсе, эртең кайра келип төгүшүңөрдү кылып. Болду, дуа. Ага чейин эч кандай эчтеке жок. Сот чечимиге чейин эч кандай иш кылбай карап турабыз. Движение болбойт. Шагалды. Шагалды жооп берип койгула. Канча машина шагыл төгүлгөн? Авыл машинасы 15.
15 машина Ödөгө 5 машина чечимиден кийин там берип кол көтөрүшкө потом кылайлы. Мына соттун чечими. Соттун чечимиден Соттун жогорку сот мындай Там берген эксinin yürüsüne çıkan sen qanday adamsın İş gerek bu şunday ağız tasılap iştey yürüsün mü? Şаардан кийин областка келет. Областан республикага Там берген барат. Акырында анан ошол жердеги жогорку соттун çeçimi. чечими кимге деп келсе, ошо күнү анан келип батабызды беребиз дагы силерге десе ишиңерди баштайсыңар, элге десе силер тынч кетесиңер. Азыр шагылыңарды алып чыгып кетсин шагыл. Силерден өтө чоң сураныч. Шагылыңарды алып келгиле да машина менен чыгарып коюп. Жөн чыгаргыла. Бүгүн. Элге тийишпегилечи. тийиштеке кылбайт. Бошого элдин жери элдике. Мына азыр эме айтып атат, Миша айтып коет. Мындай Güzgayda başladık Güzgayda ayda tavzaka уже 10-15 günden giyince buran tazılap bersin. айтып атсам эле укпайсың артып. Ишкерлер, эгер анте эмени укпай турган болсо сөз. Эме кай жаш экспертти бергенбиз. Бар да техника турабы? Мына осы балдардан болсо керек болсо. Мындай мындай кылалычы. Эгерде булар ошончолукка бара турган болсо, өздөрүнөн калсын. Биз мына суранып атабыз, адамча. Элде башкача кылган жок. Эгер чечип, тазаласаңар тазалап. Болду. Тазалап туруп алып чыгып кетсин. Ана сиздер дагы ызы чуу болбой, соттун чечимин күтөбүз. Сүйлөшүп айтпай, тазалап кетебиз айтпайм. Элдин астында айтып койгон. Өзара сүйлөшүп алайлы. Bu ne bu? Kançarın sürok. Kança gün vaqt. Ya buna yetildi. Soyulu koyulan yetildi. Yok tuttum. Men атын Үгіз фамилиям Қожабаев. Ақпарат милиция бөлімінде орын басар мықшам іштері бойыншачы. Az бұл жерге бай милициялар бойынша кішкене сын пікір айтылды. Милиция бұларды қолдап атат депші. Милиция қолдабайды. Хат бергенден кейін қолдап атат. Сілер емес. Райондық ген осында бергенден кейін мындай да. Бұлардың қауіпсіздігі бұл Сулайман Рустам акаға бір жанша ескертулер берілді. Ушул жерде озу тобагыңыз азыр күндө тергөөдө сурактар бар. Анан мынал боюнча жыйынтыктайлы, анан милициялар боюнча шаардын милициясы, Кара Суу районунун милициялары булар сиздердин коопсуздугуңар эле. Эки элдин ортосуна кагылышуу болбосун, бир түшүнбөстүк келбесин деген эле максат. Түшүнүңүздөр, милиция эч кандай аралашпайт. Анан Рустам ака, сиз да угуңуз бул жердечи, мыйзамга баш ийиңиз. Керсейбеңиз бул жердечи. Баш ийип мыйзамга. Сиз туура жеттиңиз, бул гражданский адам да, сиз юристсиз. Сиз туура багыт бериң. Соттун чечиминен кийин айтып атпайт туурагы да. Сот күнөөлүү же күнөөсүз деп айтат, же мыйзамдуу же мыйзамсыз дейт. Жогорку сот гана. Анан кийин даттанууга жатпайт да. Чечимди алып анан кийин жашак адамдарга барсаңыздар туура болот. Бүгүндө эл менен неме кылып койду да, Кара Суудан ошо милициясы келип тур. Бирден чыгылып, бул жер Кара Суу болот. Шаар келгенибиздин себеби мындай да, Озгур айылында жашоочулар шаардын жителдери болгон үчүн биз келип атабыз сиздерге. Ооба, турлы адамдан караганда азыр мындай да айтып турат, алып чыгып кет деп бияк суранып атат. Туганда алып чыгып атат го. Алып чыгат. Эгерде бул кишилер мына көзүнчө айтып атабыз. Алып чыкпаса, анда башкача кетет. Тура эле. Эгер башкача кетебиз. Эгер мындай кылалы. Мына милиция эмнеге келди деп атпайсыңар? Кара Суу келбей, ошо күнү эгерде Кара Суу келбей, шаар келбей койгондо милиция берде бир бала болмок, туурабы? Ызычуу чыкмак, бири-бириңерди сабамаксыңар, бирөөлөр келтегин жемек, башка кылмак, анан алар бар мени сабат деп арыз жазмак. Милиция болгон эле ошол нерсеге келди. Милициянын берде мына начальник уровду кайда турат? Мына начальник уровду Кара Суу. Булардын бир тыйын бу кишиден алган же шаардын кызыкчылыгы жок. Мына көздөрү турат. Эгер бир тыйын акчасын алып алып ушулардын кызыкчылыгын коргоп келсе, анда булар да жоопко тартылат. Булардын үстүнөн жоопко тартылат деген маселе жок. Бир жерден чыгып кет дейт булар. Булар келип ортодо тынчтык гана болсун деген маселени койгон. Азыр эми мындай кылдык. Чечим ушул мына акыркы чечим. Болду.
Болду, Сот чечими чыкканга чейин эч ким эч кандай движение кылбайт. Кыла турган болсо, анда бул кишилер дагы өзүнүн анда капа болбосун. Эгерде булар ошентип мыйзам буза турган болсо, анда өздөрүндө күнөө. Алып чыгып кетет, мына сөз берип атат. Чыгып кетпесе, анда ага дагы чара көрөбүз. Сүйлөшпөсүңөр, алып чыгасыңар. Жүргүлө болду. 3 күндө атат, 3 күндө чечимин күтөлү. Алып чыкпасаң да өздөрүнөн. Мен ушул айылым деп сен жеткизип кой депчи. Алып чыгып кетсин. Эгерде алып чыгып кетпеген болсо, биз ушул адамдардын юристинин дагы bunun da үйүн астына апарып дарозаны саса төгүп беребиз işte. Жок, төрага сиз азыр алып чыгып кетиң деди. Уже токотпойт атат 3 күндөн. Булар ким 3 күндөн элди токотпойт ал. Алып чыгып кет деди, алып чыгып кеткиле. Силер мыйзамсыз. 3 күн не ойлоносузбу? Не бар жерде? Бүгүн мындай кылалы. Биз мына күзгө эгилип Тугандар, мындай кылалы. Мына бүгүн дүйшөмбү. Шейшемби, шаршемби. Күтөлү. 3 күндө алып чыкпаса биз башка чечим кабыл кылабыз. Жерге карабай эле койлу. Жерге келбей эле койгула, жатпай эле койгула, кайтарбай эле койгула. Булар дагы өткөн күндөй түнү да көрбөйбү. Эгин ал жөнүндө сөз жок. Эгиниңерди эге бергин. Эге бергин. бактаке болду, токтотун.